Ыйладым анан кийин деп биз артта калып кетти. Инфо бизнес эң жакшы, эң таза сонун. Элге биринчи акча тапканды үйрөтүш керек экен деп. Блогинг. А мен уже 24 жашымда Алмашажин Атамбаевди окутуп, өлгөн энеден көрө тирүү эне жакшы. Катын киши үйдө отуруш керек, энең дурайын катын дегенден тазалык менен келет. Ырыскы, ийгилик, жакшы жашоо тазалык менен келет. Любой жердин болуш керек. Мен айттым, мама, сизге ошол жага өзүңүз жашабайсызбы деп. Мончу керек. Тал-талдап өргөн чачыбыз. Жандагы жолдошуң кечкиле, сен сысың, анан сен пысың, анан сен мырысың деп ар кайсы сөздөрдү айтатса, чөкүт эткенсиң. Салам достор, аты жөнүм Назира Бердигулова, биздин расмий каналга кош келипсиздер. Биздин расмий каналда өзүңүздөр билгендей, аябаганда көп инсандар маек куруп даамдуу тамактын рецепттери менен бөлүшөт. Мындан 1 жыл мурун жолугушкан экенбиз Гүлзат Мамытбек менен. Бирок анын күчтүү мотивациясы биздин катталуучуларга керек болгондо гана дароо эле бизге комментарий бөлүмүнө жазышат. Назира айым, Гүлзат Мамытбекти чакырыңызчы, бир дем күч берсин дейт. Сиздердин суранычыңыздарды биз аткарып, жылдагы соңунда кезигүүдөбүз. Өтүп бараткан жыл кандай жылдардан болду Гүлзат Мамытбек үчүн? Кандай ийгиликтер жаратты, дагы кандай пландар бар? Мына ошол туурасында кеп кылайык деп атайын биз дам программасына Гүлзат Мамытбекти чакырдык. Жүрүңүздөр, чогуу тосол учурашалы. Эч карыбадыңыз го. Менимче сиз мурзаткычта эле отурат окшойсуз. Айтканыңыздай эле болсун. Жакшы, сан. Бүгүн балык даярдалы. Да, келиңиз, давайте. Мен колумду жуйм биринчи. Элдин көзүнчө мынакей кол жуудук, мынакей биз перчатка колдонбойбуз, анткени аялдын колунда көп касиет бар, негизи адамдын колунда. Ошо өз колуң менен жасасаң, тамакты жакшы болот тамагың. Эми мен анчалык деле кожойк эмесмин азыр. Кемесем анда баштайлы, Бизге балык үйрөткөн. Балык, специялар, анан кийин, конечно, жашылчалар. Ну кеттик анда, бисмилля деп туруп, муну бияка алабыз, таптаяр экен уже бар тең. Айым, өтүп бараткан жыл сизге кандай жылдардан болду? Алысты жасап сүйлөй бериңиз. Аябай сонун жыл болду. 2023 жыл. Мен эң биринчи онлайн мектеп ачтым. Онлайн мектеп ачтып, ошол жерден англис тил курсунду мен сата баштадым. Биринчи 100 кишиге саттым. Анан кийин 130 кишиге, анан 500 кишиге, анан 1,5 кишиге. Жакшы сонун продюсер алдым англис тилин проекти боюнча. Ошол проектти биз просто жардык. Продюсериме машина алып бердим салондон. Эми алып бердим дей албайм, экөөбүз алдык да. Экөөбүз иш кылып алдык. Анан кийин сонун болду иш кылса, дүңгүрөп. Чогуу продюсерский центрди ачтык, мына жакында эле. Окуучуларды алдык. Немеден кантип биз бизнестен, инфо бизнестен акча табабыз деп. Ошондой. Так, эң биринчи туз кетсине, тузда эле жакшынакай. Тузу жок, тамак вообще жей албайм мен. Особенно балык. Сонун болсун. Мен өзүм балыкмын, гороскопум балык. Так, ошондой. Сон. Хайп болдук. Ыйладык, сырдадык, анан кийин кайта өзүбүзгө келдик. Аял киши эмоционалдуу зат экенбиз да. Ошо продюсеримди айтып атпайбы, эми ыйлаганыңызды да көрсөтпөйсүзбү, кечке эле күлгөнүңүздү эле көрсөтө бербей деп ыйлатты да. Давайте, ыйлагыңыз келип атабы, чыгыңыз, вас обидели, давайте чыгыңыз эфирге. Десе, анан кийин алда кирип кетип атпайбы. А сиз түрмөгө эмнеге отурдуңуз эле, элге айтып бербейсизби, өзүңүздүн эле эмеңизден, өзүңүздүн эле прямой эфириңизден эч ким интервью албай эле дегенден, анан мен давайте дедим, давайте деп. Жеңим түшүп баратат. Жаман көрмөйм жеңимдер түшкөндүчү. Так, ошо. Анан кийин, так, специядан кичине кетели. Ыйладым анан кийин деп. Бир жыл мурун мен интервьюга келгениңизде Гүлзат Мамытбек деле ыйлаган күн болот да, Гүлзат, азырда кучактап. Сиз ушундай айтты. Алсыздык болот, аял киши болот. Миң кыйын болсоң деле бир алсыздык бир эме болот да, аял киши. Ооба, да, конечно. Любой адамда. Бир ыйлап албаса болбойт, Бирок ошону айткансыз, жок, Назирка, мен эмне кылайм дегенсиз. Жок, мен ыйлайм, жарым. Ооба, жарым саат ыйлайм. Жарым саат ыйлайсызбы?
жарым саат ыйламын ооба. Болду. Бирок ошондо мен жарым саат эмес, жарым күн ыйладым да. Жарым күн жаман болуп, былчыйып, былдырап жүрдүм, шалпайып. Гүлзат, эме карасаңыз мынакей аял заты ушунчалык күчтүү экен да. Сиз ошол күчтүүлүгүңүздү биз жана карантин учурунда байкаганбыз. Биз үйдөн чыкпай жатканда сиз деген биздин элдин башын бириктирип, билесиз, элдин башын бириктирип, бочор болуп, эптеп бир тамак аштар таап, бул мүмкүн эмес болчу да, ал тактайдын үстүнө деле кое берсеңиз болот. Анан ал мүмкүн эмес болчу да, туура ошол кичинекей мигрант балдары жана жолдо калып калганда. Ооба, 23 аял, беременный аял боюнда бар. Кош бойлуу айымдар. Суук болчу ал мезгилде, билесиз, конечно. Бул марттын аяктары эле да. Ошол кайсыл жерде болду эле? Бузулук деген айылда, Оренбургта немеде. Анан мен ошол эске түштү да азырчы. Ошол нерсенин баарын өтүп, баардыгын ынтымакка чакырып, колуңуздан келген ишти көрсөтүңүз. Жаным, мен ушуну эстедиңизби? Ошол мындай бир сыйлык катары же бир арзыбаган бир баракка тартыган жоксузбу? Айтпады ошону? Жок, аны унутуп калышты сразу эле барып эле. 600 кишини чырылдап, 3 өлкөнүн президенттерине, ШОСтун президенттерине оңго кайрылып атып, ар кайсы тилдерде. Жок, сразу унутуп калышат экен. Ушу эме Кыргызстанга жетер менен эле жок. Анан мейли дедим эми Кудайдан кайтсын да. Кудайдан кайтып эле атпайбы. Ошондуктан мейли. Бирок ошол кезде элден акча чогултуп кайра эле элге тараткан блогерлер, анча-мынча аттуу баштууларыбыз, алар президенттин сыйлыгына бир татыды, министерстводан мындай барак. Сизге ошондо каралбай калды? Мен ошону бир эстеп кеттим да. Ооба, каралган жок. Эми менчи эл үчүн кылдым, Кудай үчүн кылдым, мен аны сыйлык үчүн кылган жокмун. Аны эл билсе болду, Кудайым билсе болду, мен билсем болду. Мен миссиям Кыргызстандын бактысына жаралган адаммын мен. Кыргызстанды номер 1 кылышым керек. Мен түрмөдө жатканда дагы ушул эме мага покой бербей атты да. Мен уктап атам, турбайсыңбы Гүлзат? 30 жылга чейин 8 эле жыл калды, давай вставай деп саат 4-5-те деле туруп алам. Ошол покой бербейт мага. Ошол миссия менен жашайм, ошол максат менен жашайм. Анан эми азыр онлайн тармак өткөндөн кийин кыргыз онлайн багытта акча тапса болот экен. Телефон бардыгыбызда бар. Интернет ичинде бардыгыбызда бар. Ушу 100%, почти 100% планетада тургундарында бар. А эмне үчүн кыргыздар иштетпейт? Ошондой жана ызчуу болуп атканда дагы мен казактар келип мактанып атышат да, мен 75 миллион табам дейт. Орустар келип мактанат, мен айына 450 миллион табам дегенди мен. Деп микрофону кармай калдым. Биз артта калып кеттиз. Кел кыргыз, карачы эмнеге биз деп монтип тимеледи. Ызылдап атканда микрофонду өчүрүп койдум. Мен эмоция да. Просто мен мындай мынтип эмитип кеттим да, ызылданып кеттим, потому что неге кыргыз английский курсумду саттым да мен. 7000ден саттым. Арзандатып берчи дейт, 5000ден саттым. Анан вообще эле арзандатып берчи дейт. Жок, бекер берчи дейт. Эми бекер майыптарды окутуп атам, 500 майыпты окуттум бекер. Эми сен майып эмессиң да, айланып кетейин. Сен алтсаң аман таап келе кал десем. Жок акча деген, анан 3000 сомдон да саттым. Эми 3000 сомдон дагы келип скидка сураганда мен таң калдым. Неге сен 3000 сомдон дагы 3000 сомуң жокпу десем, мен студентмин дейт бирөө. Эшиктин түбүндө туруп алыптыр. Кузаты же рассрочка бериңизчи дейт, 3000 сом. 3000 сом 5 сомдон төлөйсүң күнүнө. Кандай рассрочка берем? Мен түшүнбөй атам. Ызылданып кеттим. Эркек башы менен айтат. Анан кийин неге антип атасың десем, мен студентмин дейт. Мен бир салайын дедим, шалпык деп. Кандай студент болсоң, мен 6 жашымдан бери неме табам, акча табам. Сен кантип эле эркек башың менен студентмин деп мага ызылданасың. Бар бирөөнүн коросун шыпырсаң да, официант болсоң да акча тап да 3000 сом деген. Кичинекей акча го. Анан ошондо түшүндүм, неме кыргызга кичине аң сезим көтөрүш керек. Мен да айылдын кызымын. Мен фермердин кызымын. Фермердин кызы болуп, ушундай жакшы нерселерге жеттим. Тандырган нан жаап жүргөн кызым, неме кездерим болгон. Суу ташып жүргөн, галош кийип жүргөн, эки бетим кып-кызыл болуп. Эми айылдын кызы, фермердин кызы ушундай нерселерге жетишип атса, эмне үчүн башка кыргыздар жетишпейт? Эмне үчүн? Эми сиз, конечно, Гүлзат Момунбек дейт. Эми фермердин кызы болуп туруп, анан кийин Гүлзат Момунбек болдум. Ошого онлайн продюсерский центр ачтым да, кандай десем. Онлайндан акча табуу ыкмалары толтура экен. Миллион бар да. Ошон бир-экөөнү эле билип алсаң, бүт акча түшө берет экен. Биз продюсерим экөөбүз 6 миллион сом кылдык бир айда. Акча эмеспи, Гүлзат?
эми эмне кереги бар карасаңыз, мисалы биздин дагы иш жеңил эле, туурабы? Сыртка чыгып немеге талада иштеп кетмен чапкынча биз экөөбүз жакшынакай мына азыр экөөбүз тең жылдызбыз, тамак жасап эле акча кылып атабыз, туурабы? Бул дагы бир акча табуунун бир жолу. Андан да оңоюраак болсо зачем эме себя мучить? Жеңилден мурун сиз деген ошол күчтүү адисти ачып берип жатасыз да, туурабы? Кээ бирлер ачыла албайт да. Ооба. Калып кетет да нарагындачы. Ооба. Байгысыз. Мисалы неме, мен англис тили экспертимин. Англис тили эксперти. Билими бар кишини эксперт дейбиз. Англис тили эксперти болуп курсумду жасап атам да. Анан продюсер келди да айтты. Гүлзат эже, сизди продюсировать этип, давайте көбүрөөк акча табайлы, экөөбүз бөлүшөбүз. Макул дедим, ал чоң масштабка чыгабыз деп. Анан кийин мындай кылыңыз, мындай кылыңыз, мындай кылыңыз, мындай кылыңыз, мындай кылыңыз, мындай кылыңыз деп айтат экен ал киши. Анан мен эксперт кылат экен. Бул жерге туруп бериңиз, эми вебинар кылып бериңиз, мастер-класс кылып бериңиз, эми сабак тартып бериңиз, давайте деп ал киши организовать этет экен. Кол буткенде, жалгыз эч нерсеге адам жетише албайт да. Ооба, команда организовать этип берет экен баарын тең. Запуск онлайн школы болот экен да. Сиздин онлайн мектебиңизди мисалы ачып бере алам мен. Уже продюсированияны окуусун өттүм. Сиздин ораторский искусство мисалы курсуңузду ача алабыз да. Мен сизге продюсер азыр мен ушундай сыныш кылган атам сизге. Продюсериңиз болобун дейтчи. Анткени бул офлайнда офисте 10 кишиге сабак бере алат экенсиң. Онлайнда 10 000 кишиге да сабак бере берет экенсиң. Мен мисалы 1,5 миң кишиге сабак бердим. Сентябрда. Бирөөсү Сахалинде, бирөөсү Якутияда, бирөөсү Японияда, бир кыргыз неме Сары Таладан, бир кыргыз Кызылкыядан, Баткенден, Оштон, Жалал-Абадтан, Таластан, Америкадан бүт жактан чогуп, эми онлайнда бүт интернет, бүткүл дүйнө. 1,5 миң кишини кыргызды окутканда аны айттым, онлайн күчү көп экен да. Менин устаттарым мисалы 3 күндө вебинар кылып туруп эле бул жагында Zoom'dan 5 000 kişi, bu жақта 10 000 kişi YouTube'dan қарап тұр эле. 3 күндө 1 миллиард рубль тапқан күндер болду. Мен 1,5 миң кишиге сатып атсам, алар 150 000 кишиге сатат. Ошонун жолдору бар. Буну трафик деп коет, трафикти нагонять этип берсең, трафик көп адамдар келе берсе, ошол эле саатың, ошол эле убактың, вы представляете, это же гениально. Эмне үчүн орустар табат дагы, казактар табат, анан кийин американецтер табат, японецтер табат, бүткүл дүйнө табат, кыргыздар шалпай отурабыз. Буну инфобизнес деп коет. Информациядан бизнес кылуу. Инфобизнес эң жакшы, эң таза сонун бизнес болот да. Анткени информация илгертен эле сатылчу эле. Информация деген билим да. А билим мисалы мечитте илгери устат отурат, бир фермер келет, дыйкан айтат: "Мен баламды окутуп бериңизчи, урматтуу устат. Таматаңыз мен баламда. Мен сизге балык берейин, мен сизге жер жемиш берейин. Мен фермермин" деп обмен кылат да, информацияны сатат. Устат отуруп алып, "Ооба, макул отуруңуз" деп туруп, этин алып коет, балыгын алып коет. И окутат. Илгертен эле, илгери акча жок болчу да. Мындай акча янан кийин чыкты да. Ошондон бери информация сатылат. Информационный бизнес ошондо эле башталган. Эми азыр ал вообще өнүгүп атат. Менин бизнесим аябай жакшы, англис тилим. Мага доска керек. Анан кийин стол керек, стульчиги менен. Бүттү. Мен уже бизнесим башталат. Мугалим болуп. Анан кийин ал кишинин акчасын алгандан кийин экинчи стульчикти коем. Анан кийин үчүнчү стульчикти коем. Кете берет менин бизнес. Бүттү. Көп нерсе кереги жок. Информационный бизнес аябай сонун. Эми мен офисте эл топтоп 10 кишини 1 саатта окутсам, эми мен 1 саатта 1,5 миң киши окутуп атпаймынбы онлайндан? Ай, окумуша байып кетсек. Ошону үйрөткөн атам мен. Ошону үйрөтүп, сиздин да курсуңузду упаковка кылып, анан кийин курсту бир жолу жазат экенсиң, бир эле жолу. Анан аны 10 жолу сатат экенсиң. 10 жолу, 1 жыл, 2 жыл сата берет экенсиң. Bir ayda 2 жыл сатып алышым мүмкүн, bir ayda 1 жыл сатышым мүмкүн. Эми ал биздин планга жараша да. Ал суро талапка жараша, калай Ооба. Биз пландаштырышыбыз керек. Анан кийин мындай сатыла турган курстар бар, сатылбай турган курс бар. Мисалы, бирөө айтат, мен ушундай бабочка жасаган жакшы көрөм, галстук бабочкалар бар го, ошону аябай жакшы көрөм дейт. Ал курс сатылбайт дедим. Бабочканы кантип жасоо? Ал бабочка элге деле кереги жок. Бир тойдо эле бир жолу. Бир эле жолу чыгат, эми ал тим эле масштабно албайсың. Англис тили баарына керек экен. Эми ораторлук курс дагы бардыгына керек.
англис тили деп калбадыңызбы? Ошондо сиз англис тили курсуңузду жаап салдыңызбы? Эми жаптым, продюсерский центр ачып атам да. Кандай окуп? Биздин баардыгыбыз эле англиске окугачы, 20-30 жылы ар бир кыргыз англис тилинде сүйлөп калыш керек, төрөлгөн балага чейин окугачы деген Гүлзат Мамытбек ошондо продюсер болуп кеттиби? Эмичи? Англискийде кимди окутат бизди? Биз кандай окуп калдык ошондо? Английский Кудай буйрса ачам. Бирок азыр эмес. Мен эми английский сатып атканда эл акчам жок деген проблема менен кабыл экен да. Акчам жок. Менин неме маек сысып калды окшойт э. Менин акчам жок болуп атат Гүлзат эже. Английскийге акча таппай атам, 3000 сом таппай атам деген ойлонуп калдым да мен. Элге биринчи акча тапканды үйрөтүш керек экен деп. Анан ал сиздин башка курс. Башка курс акчалуу болгондон кийин анан. Анан кийин акча тапканды үйрөтүп атат. Гүлзат Мамытбек хайп аркылуу Гүлзат Мамытбек болдубу же билими менен таанылдыбы Гүлзат Мамытбек? Эми хайпты дагы туура колдонуп неме белгилүү болуп кетүү дагы билим. Ал билимди мен эмеден алдым. Дания, Европа, Эквадорлордон алдым. Пиар, маркетинг, рекламанын аябай чоң адисимин мен. Ораторский искусство, личный бренд, блогинг. Буйга тийип канча деген просмотр алдыңыз? Биринчи мен билим менен. Биринчи могу кичинекей мен менен алышып аткан кичинекей балдар мен 24 жашымда 17 жыл мурун бизнес ачып атканда алар могу кроваттын түбүндө монтип жөрмөлөп жүрчү. Оозунда сүтүн арчый албай. А мен уже 24 жашымда Алмашажин Атамбаевди окутуп, ал киши ал кезде министр болчу. Мен пресс-секретарь болчумун. Резюмемди карап, англис тил билесиңби дейт. Ооба десем, анан кана мага окутуп көрчү деди. Ошо биринчи сабакта эле тапырат окутуп салсам, сен тубаса өнөрүң бар экен, сен эмне кылып жүрөсүң пресс-секретарь болуп дейт. Анан мен эми журналистиканы бүткөм да десем, журналистиканын красный диплом менен бүткөм. Сен журналистика эмес, сен мектеп ачышың керек экен десем, 24 жашта, мен 40 жашка барганда ачам десем, Шалпаевачы деген ошол киши. Ким айтты аны сага? Мен бизнесменмин. Толтура бизнес ачкам. Аны любой эмеде учурда ачып болот. Давай эсилчү, мен сага жардам берем. Кыргыз элине англис үйрөтүшүң керек деп, ал киши 10 күндө эле сүйлөп кеткен англисче. 10 күндө сүйлөп кеткенден кийин ошо кишинин натыйжага жеткенден анан давайчы деп мага түрткү болгон. Ошондо макул деп мен 24 жашымда 2006 жылы 13 ноябрда иштен кеттим. Анан кийин 13 январда мен уже мектеп ачтым. Тил билесиң деп кызмат сунуштаган жокпу Атамбаев? Жок, ал киши мектеп ач деди. Мектеп ач деди, потому что сен мектеп ачсаң, ал киши дагы чоң патриот. Мектеп ачсаң, сен эртерээк Кыргызстанды дагы көтөрөсүң, Кыргызстанга дагы эмең келет деди. Салымың кошулат, сен өтө күчтүү кыз экенсиң деди да. Ошондо кеттим анан кийин тапыр-тупур болуп. А ошондо мен билим менен, мен хайтай медиа болчумун. Хайтай медиа дечи мени. Мен ошондо катачылык кылчумун. Мен жаңы окуп келдим да, мен билбейм, жаңы бизнес баштап келдим. Анан хайтайм деген брендти көтөрө берген экен. Анан Данияга барып келгенден кийин айтты, личный брендти көтөрүш керек деди. Өзүңдүн жеке брендиңди, Гүлзат Мамытбек брендти көтөрүшүң керек. Назира Бердигулова брендти көтөрүшүң керек. Ошондо Назира Бердигулова Кадыров деген брендти да көтөрүп кете берет. Gold Shift дегенди деле көтөрүп кете берет. Гүлзат Мамытбек да любой брендти көтөрүп кетет, эгер сен личный брендти көтөргөндө деген. Анан ошондо деп туруп хайтаймды чекеге жылдырып, анан мен именно Гүлзат Мамытбек деген брендти катуу кеттим. Эми любой брендти көтөрүп кете берем мен. Личный бренд, жеке бренд өтө маанилүү. Негизи ийгиликте. Эгер личный брендиң болбосо, мен личный брендим түрмөдө дагы аябай иштеди да. Сиз ошол түрмөдө жатып миллиондорду көрдүңүз, Миллион просмотрларды. Миллион просмотрларды, голодовка десе эле бар. Гүлзат Мамытбек голодовка болот. Эл баары билет. СИЗОго 20 мүнөт сайын звоноктор, ген прокуратура, военная прокуратура. Эл баары чалып. Ай болдучу, эмне болду дейт, анан кийин өзү чыгылбачы дейт, анан аякта да тамашалап, аякта да мотивация берген. Мошенничество боюнча негизи ал жака кирип кеткенсиз да. Анан ошол акчаларды кайтарып бердиңизби? Андан бери канча 2-3 жыл өттү. Эмне болду ал ишиңиз? Кандай? Эмчи карасаңыз, мен приложение ачам деген. Мобильное приложение англис тили үйрөнүү боюнча. Мен инвесторлордон акча алдым, салдым, айтишниктер жетише албай калды. Анан приложение сынып калды. 10 000 киши скачивать эткенден кийин приложение сынып калды. Бирок алар сынгынча 8 айдын ичинде 3 000 киши окута алдык. 3 выпуск кыла алдык, 3 кишини выпуск кыла алдык.
өтө кубанычта болушту. Өтө кубанычта болуп, тим эле жыргашты. А бирок сынып калгандан кийин акчасын кайтара албай калдым да. Анан аны кайтарам деп Москвага кетип калдыңыз. Тапыр-тупур, ооба, мен Турция кетпедиңиз беле, кафе ачам деп, ал эмне болду? Отурсаңыз, мына мен шашаштым эле. Жестко кайтып болгонуз, Ооба, тимегде Казакстанга бардым, Казакстанда айтышын издедим, инвестор издедим, жок. Анан Россияга бардым, аерде эмеге пандемияга алып калдым. Пандемияда кыргыз элиме жардамдаштым. Анан кийин уже биякта эски күйөөм козгоп, инвесторлорду алып келип, кел, үстүнө арыз жаз, анан минт деп, ошо киши чоң душмандык кылыптыр. Мейли мага жамандап ойлогончу. И ошондо уголовный дело уже неметип калыптыр, козголуп калыптыр. Анан мен келейин десем, пандемия жабылып калды. А бирок ачылгандан кийин границалар, биякта Жээнбековский беспредел башталды. Мен точно эчтеке доказать ете албайм деп, мен Россиядан инвестор таппай жакшы Турцияга кеттим. Турциядан анан иштеп баштасам, балдарымды алып койду. Мен мамам колунда болчу, эски күйөөм алып койду, жаңы кылып атып. Мен уже ушундай депрессия түшүп калдым. Балдарым менен же сүйлөшө албайм, же көзүн көрбөйм, же үнүн укпайм. Ошондо аябай кыйналдым мен. 6 ай депрессияда эле отуруп жатып калдым. Анан депрессиядан чыктым, Гүлзат. Өлгөн энеден көрө тирүү эне жакшы. Босфордун жээгине барам кечке. Секирип өлөйүн дейм. Мен өлө албайм. Балдарымды ойлойм. Ошентип күндө барам десер, күндө эртең менен ошол жака барам деп. Мен бирок ошол кезде секирбей эле бизде тургула. Мен Босфордо чуркап барам деп жүрсүң эле го? Жок, анан кийин уже мен уже күчкө толуп, уже давай Гүлзат, эми тургуну көтөрбөсөң болбойт. Карызды да бериш керек. Апаңызды ойлодуңуз го дейм, Апамды да ойлодум, ооба. Бирок кайсы жерде болбосун бар, ошо киши. Аябай сонун апам бар. Ошо, анан кийин болушуп калды окшойт. Канча жолу бардыңыз Босфорго секирем деп? Ошо 6 ай ичи бардым иш жылса. Анан кийин жок дедим, кой. Жакшы дагы неме Түркияда эжекелерим бар экен, Миргүл эжекем үйүндө жашадым. Неме кечке толтуруп коет холодильникте. Гүлзат, давай өзүңө кел. О, мен үйүмдө жаша деп. Ошо, анан кийин чыгылса баш көтөрүп анан кийин давай дедим. Карызды бериш керек Гүлзат, карызды бериш керек. Карызды бериш керек, карыз бербесең болбойт. Анан кийин жүзүң жарык болсун деп анан Анталияга бардым, Аланияга бардым. Анталиядан кийин Аланияга барып, ошол жерден жакшы иштер башталды. Мен риэлтор болуп кеттим. Эме сата баштадым, квартира. Анан анча-мынча акча менен Кыргызстанга келгенде камап коюшпайбы? Кафе ачканыңыз эсимде бар, билем. Ал Анталиядан кафе ачкам. Кандай болду ишиңиз? Жакшы болду. Мен кафени жакшы эле кылмакмын, бирок майда жумушу көп экен. Ал жактан тез акча чыкпайт. Негизи офлайн бизнестен тез акча чыгышы кыйын. 15% эле киреше аласың. 100 сом тапсаң, 15 сомун эле аласың. Калган бүт чыгашасына кетет, нары бери. 1000 сом тапсаң, 150 сомун эле аласың. Офлайн бизнестин эмес жаман ошо түшүгү. Анан кийин бирок риэлторский жумуш жакшы экен. Квартира сатасың, квартирадан көбүрөөк акча түшөт. Ошондо аябай жакшы өнүгүп, агентство ачып, кичине карыздарымды берейин деп Кыргызстанга келсем, камап коюшпайм анан. Мейли. Алда бир сыноо болду. Өтө күчтүү адамдар, планетанын чоң килейген лидерлери бардым түрмөдө отуруп чыккан экен. Түрмөгө камалдыңыз. Кафе ачтыңыз. Күйөөгө тийдиңиз. Пандемияда жолдо калдыңыз. Балдарды алдырып койдуңуз. Үйдү алдырып койдуңуз. Алдандыңыз. Элге жаман аттага кондуңуз. Анын ортосуна Хуан Карлос Буэндиге турмушка чыктыңыз. Анан бийлеп кеттиңиз, анан ырдап кеттиңиз, анан клип тарттыңыз. Анан курс ачтыңыз. Дагы эмне болду? Курс ачып, дагы нелеринизди унутуп кеттим, бир эстетип койсоңуз. 6 миллион акча таптыңыз продюсериңиз менен. Анан 6 миллион акча таптыңыз продюсериңиз менен. Хайп болдуңуз. Анан эмне болуп кетти? Анан микрофондор өчүрүлүп кетти. Ушун бардын кантип көтөрүп жүрөсүз? Могу кичинекей 53 килограммдык айым, 41 жаштагы айым. Могу кичинекей жумшак ийининде кантип көтөрүп жүрөт ушун баарын? Билим бар. Билим бар. 5 өлкөдө билим алып келгем. Эквадор, Дания, Кариб аралдарынан, Турция, Малайзиялардан окуп келген билимдерим бар. Өтө көп билим алгам. Мен билим жиндимин. Көп направленияда. Анан кийин, курс ачып атканда дагы эми мындай Тони Роббинстин сонун ыкмалары бар. Кол чапмай. 20 мүнөт сайын кол чаптырып туруш керек.
колду көтөрүп чаап туруш керек. Ошондой ыкмаларды өзүнө чапыш керекпи? Чаптырып туруш керек, элдичи эл чабыш керек. Эл чабыш керек. 20 мүнөт сайын каяктан билет абыз биз? Жок, карасаңыз биз сабак өтөт атабыз да. Сабакта тренинг өтүп атканда, семинар өтүп атканда 20 мүнөт маалымат бересиң, анан кийин кол чаптырасың. Кана кол чапкалчы деп анткени мынтип маалымат алып атканда шалпая түшөт. Кана чаппайсыңар бизге, эмне отурасың? Чап бизге го. Алтышкам чаппайсың бизге го. Эмне отурасың? Чап бизге го. Чабып койсоң. Чоң рахмат. Анан кийин кол чаптырып турганда, бартын кол чапканда айтат, бул эмне сектабы депчи. Ай, секта эмес, бул Тони Роббинстин ыкмалары 20 мүнөт сайын. Сен энергия алып турушуң керек. Дагы обнимашкалар бар. Бул сабак башталарда мындай холодный болуп, бири-бириңе суук болуп отура бербей, кичине жылы биз пендебиз да, биз жылып турушубуз керек. Бири-бирибизди эме кучактап турушубуз керек. Бул эмне сектасы бар, эмнеге кучактайсың? Эмне кол чапалады? Эмнеге кол? Ушундай Тони Роббинстин ушундай эмелери бар, ыкмалары бар. Анан кийин, бул секта эмес, Тони Роббинстин эң күчтүү оратордун, тренердин ыкмасы. Сиз аябай билимдүүсүз. Эмнеге билимиңизди биз колдонбой жатабыз? Мен түшүнбөй жатам. Мен аны биз сизди бош кое бергендей сезиле берет да, сиздин билимиңизди биз пайдаланышыбыз керек. Кызмат бербесек дагы билбейм, бир кеңеш алыппы, бир офиске камаппы, сизди билбейм. Сизде билим көп. Неге биз ошол нерсени сизден албай жатабыз? Бизде кадр маселеси аксайт да. Мен бере албай жатам окшойт. Менчи анткени сизге жетпей жатабы алардын колу же сиз каршылык көрсөтүп атасызбы? Жок, мен кантип каршылык көрсөтөйм? Мен дайыма кызматташууга ачыкмын. Мисалы, биз кече суббота күнү неме кылдык, субботник кылдык. Мэрияга бардык. Урматтуу вице-мэр, бизге эме бериңиз, уруксат бериңиз. Конечно, конечно деди. Анан кийин тазалыкка бардык. И филармониянын жан-жакасын тазалап чыктык. Бүт таштандыларын баарын алып, микрофонду кармап алгам мен аякта дагы. Кыргызым, жеренени булгалайлы, бетине түкүрбөйлү, жерененин бет астын алайлы. Акура кыргытпа, неме семишкени кыргытпа десем, остановкадагылар монтуп уялып калатышпы? Эми элди жамандабай чакырыш керек болду. Ошо жакшы бир субботник кылышыбыз керек негизи. Мировой жакшы субботник кылып салбасак, суббота сайын элди ошого үйрөтпөсөк, тарбиялабасак, биз өнүкпөйбүз. Тазалык менен келет. Ырыскы, ийгилик, жакшы жашоо тазалык менен келет. Любой жердин мен өзү дворник болуп иштегем. Биринчи курс мен КГНУнун эмеси студенти. Дворник болуп иштеп атам, экинчи роддом, Бейшналива, Московскийдеги роддомду шыпырып атсам, дворничиха! Вот здесь подмети! Деп мени унижать этет да. Өзү таштанды таштайт, анан ошону тазалап атсам, мен тазалык жаратып атам. Я создаю красоту, чистоту. А еще такое отношение, да? Биринчи курсмун мен өзүм, айылдан жаңы келгем, өзүмдү өзүм багам. Анан кийин айтам да, эмнеге мындай мамиле деп. Анан эми мисалы азыр дворниксиңер, анан техничка, уборщица десе, кадимкидей боорум ооруйт. Анан келип, мисалы бир ресторандарга барып, эжеке рахмат деп койсом, ошо швабра менен жүргөн апага. Рахматыңа рахмат дейт. Сиз офицер чистоты, тазалык офицерисиз десем. Рахмат дейт. Ошол ресторандын ийгилиги, ырыскысы тазалык аркылуу келип атат. Аябай акылдуу аялсыз. Рахмат. Эмне үчүн үй бүлөнү сактай албай калдыңыз? Кайсы гана киши болбосун мотивация берип коесуз. Эркеги болобу, кызы болобу, мотивациядан берип миллионер кылып койсоңуз мүмкүн да. Сиздин ички энергияңыз аябай күчтүү да. Ал нерсе менде жок. Лидердик качестволор окшошуп кетет. Сабырыбыз анча-мынча окшошуп кетиши мүмкүн, бирок сизде энергия аябай күчтүү. Эмнеге үй бүлөнү сактай албай калдыңыз? Алтыным. Биринчи туура күйөөгө тийиш керек, сага ылайыктуу. Мисалы, аялы мындай, күйөөсү мындай болсо, эмне отурасың я деп мисалы, анан ай, мындай кылып сөйлөсө, отура берчи, мындай кылып салбайлы я, мынтпайлы десе, отура берчи десе, сиз кылый бейли, монтип аткан эркек болсо, биз жаман болобуз. Же наоборот, эркеги ушундай, аялы, байчай, монтип десе, отурчи эме сырсыңдабай, карыганда алжаңдабай, монтпейсиңби десе, экөө окшош эмес да. Эмичи мындай болуш керек да. Экөө бири-бирин табышы керек. Экөө бири-бирин таап, монтип давай монтип. Ай, монтип, ай, сон болду я, байчай, болуш керек да. Болуш керек да. Ай, мой экөө мындай болот да. Ийгилигиңди көрөйүн десе, я, мына дидиш болот анан, экөө тамтып болот анан. Уф, макулдай. Ушундай болушот.
Эми вилканы табыш керек, кружканы табыш керек экен да. Мен өзүм кружкамды издеп атам. Жок, вилка кружка менен аябай бактысыз жашайт. Ушуну үй бүлөлөр толтура. Анан мен дагы ушул күйөөгө тийишим керек деп мамам берип салган. Жок, мейли, хорошо. Бирок бизде жана уят деген бар го, 3 бала үчүн тырышып жашап кетсеңиз болмок. Тырышып жашадым мен. Тырышып жашадым. Кычыраган жыпымды сатып үй салдык. Бүт Алматы, Астана, Караганда, Атырау, Шымкент, Санкт-Петербургтарга чейин мектебим бар болчу. Баарын жаптым. Катын киши үйдө отуруш керек, эң турайын катын дегенден макул, катын болуп отурайынчы, хорошо. 85 килограмм болуп кеттиңиз. 85 килограмм болуп кеттим. Катын болуп, жол бастыра салып 85 килограмм болуп, балдар үчүн жашагым келбей, өзүм үчүн да жашагым келбей калган. Барып сырт демеге, чырдакка чыгып, 2-3 жолу өзүмдү өлтүрөйүн деген дагы ойлор болгон. Мен эмне кереги бар мынтип жашоо? Сен 3 үйдү кармап турушуң керек. 3 этаж үйдө сен хозяйка болушуң керек деп мамам айтканда мен айттым. Мен бул үйүңүздү да көргүм жок. Мен да көргүм жок дейм. Өзүмдү да көргүм жок. Деп анан кийин ойлондум. 3-чү балам төрөлгөндөн кийин кичинекей балам көзүн көрүп, Анюкамдын. Мен айттым, бала үчүн жашашым керек. Мен балдарым үчүн жашашым керек. Биринчи көзү эмне болду? Iya. Көзү. Балаңыздын көзү. Жок, мындай, көзүн көрдүм да мындай, төрөлгөндөн кийин я посмотрела в глаза и сказала: "Кызым, я тебя не брошу", дедим. "Давай, доча, я тебя не брошу, мен сени таштабайм", деп анан издендим. Мен ойлондум, неге мен мамамдын айтышы боюнча жашашым керек. Мен айттым: "Мама, сизге ошол жагабы, өзүңүз жашабайсызбы?" деп. Мага жакпайт ал. Кечке мондай жиндеп атат мени. 7 жыл жашадым, 7 жыл, 85 килограмм. Бүт эмелерим барын жаптым, жыптарымды саттым, үйдө отуруп калдым, үйдө. Эчтеке жок болуп калды. Айттым: "Зачем?" дедим мага. Деп анан сыртка чыгып, семинарларга бара баштадым, семинарларга. Семинар, мастер-класстарга барып, билим алып, курстарга барып, өнүгүү боюнча анан өзүмө келе баштагандан кийин башталды анан даң-дуң. Анан Кариб аралдарына жол түшүп калды. Сен переводчик болуп барып келиш. Лидерство и компетентность, leadership and competence деген сонун бир эме болуп калды, программа. Сен переводчик болуп бесплатно барып кел деди. 7 айлык балам. Мамама карматтым дагы, мама, мен эмчегим саап турам, баланы кармап туруңуз, 23 күндө келип калам десем, барбайсың дейт. Барбасам өлүп калам деп ызы-чуу салып, жанына немени коюп, нянькасын коюп кеттим. Ошол жактан өстүм анан. Ошол жакта өсүп, канаттар байланды. Шакекти мондайдан тийбейм бул күйү менен. Ошондой деп Титаник бар го. Титаникте деңизге ыргыттым аны. Диштен. Символично болду. Кел анан ажыраштым. Ажырашканда скандал болду, конечно, тийилүү болду. Офисте жашап аттым. Үйгө кирбе деп атышты, бар үйүңө бар деп атышты мамамдар. Анан мен офисте жашап, ошол жерде жылдыздардын баарын окутуп, звезда боло баштадым анан. Мына Гүлзат Мамытбекова деген ушунда чыкты анан. Тапыр-тупур. Кто здесь гангстер? 3 балаңыз бар. 3 балам бар. Алар мындай улусу канчада? Улусу азыр 13 жаш болду. 13 жашта. Анан кичилерден чоңоюп калды. Алар баары эс тартып калды. Ой, 14 жаш. Инстаграм колдонушат. Бирок анан жана сиздин бир необычный лосиналарыңыз бар, кара лосиналар. Анан монт бийлегендериңиз мындай уялбайсызбы? Караңыз, жакшы суроо болду. Мен жашыңыз 41де. Мен билбейм 41 жаштан монт албайм. Жечине, алгам мындай, дух керек да, туура. Эшикте кар жаап. Жок. Эшикте кар жаап атат. Жан. Маршруткада калтырап кетип атабыз биз үшөп. Үйгө ысык чай ичирсек, Гүлзат Мамытбек микрофону главный колунда. Майкл Джексон и монду билет калды. Шакира. Эмне? Бул дагы пиардын бир түрү. Мен түрмөдөн чыккандан кийин бул аферист түрмөдө отурган деген капкара мондай эме болуп калыптыр, репутация. Эч ким мага келбейт курстарга. Эми ошол жерден назарын элдин башка жакка бурайын дедим. Анан кийин ошондо эле английский сататам. Бутсунун жанына чыгып алгам. Английский ким үйрөнөт? Келе мен сабак өтөм десем, эч ким келбейт. Курткачамын өзүм анан айттым. Мен ошо офистен жаңы эле чыгып, офисте эмелерим бар да. Күскүлөрүм бар. Ошол жерде Шакираны бийлеп чыккан, ысып тердеп анан машина көтөрө калып, сумга бара калсам, сабак өтүп атсам, эч ким келбейт. Нары бери жүрөт эл. Бир 4-5 киши чогулду, бир 20 киши максимум. Анан өзүм кайнап турам да анан айттым, азыр анда Шакираны койчу, көрөйүн дедим. Шакираны койду кызым.
дидиш деп билеп алып билеп 2 мүнөттүн ичинде гумдун ар жагынан Кийинский Советский остановкасынан 500дей киши курчап чогулуп калыптыр да. Тапыр. Анан карашсам эле, сага ушул керек анда. Эми билейин дедим да. Анан билеп чыктым. Билеп чыккандан кийин аферист, мошенница, ла деген нерсе жинди билеп чыгат. Бул келесо деген нерсе, бул капкара болсо, бул кичине бозулуш болуп калды да. Репутация түшүндүрө алат амбы? Албетте түшүндүрө алат. Мындай. Мондай таанысы менен кантип түшүнөсүң? Мындай да. Ошондо кичине репутация агарды деген сөз да, мындай. Аферист казачка деген назары бияка келесо жинди билет ласиначам дегенге бул жакшыраак экен. Ошондой эл сөз кылса дагы эми бирок барып көрөлүчү английскийине. Английский тилинде чын эле сабак берчү го бул деп уже эл келе баштады, английский тил курсумду көбүрөөк сата баштадым. Ошондо карыздар дагы азайып баштады. Эгер сиз курс сата албай жаткан болсоңуз, анда Гүлзат Мамытбектин жана кара лосина барбы? Кара лосинасын, кожаный кара лосинасын алгыла, анан жана микрофонун алгыла, анан жана эмне эле? Доскасын алгыла да бийлегиле. Ошондо курсуңарга кишилер келет экен. Айласын. Сатылат еще. Бир эки менен көрсөтүп коюңуз движение хайп болгон. Кантип билеш керек? Монч керек. Эми бесплатный реклама атпайбы, элдин баары алып туруп, отметка кылып, тапыр-тупыр кетип атпайбы? Сен канчалык назарга ээ болсоң, ошончолук сен ийгиликтүүсүң. Көз тийбесин. Биз шайлоо учурунда канча депутаттар акча корутуп атат, моундай эмелерге кандайден кыйын сөздөр сүйлөйт, алардыкы мынча өтпөйт, көз тийбесин. Эми суроо берип калдыңыз, балдарыңыздан уялбайсызбы деп. Жок, азыр уялуу заман эмес. Азыр Инстаграм бул хвастаграм. Жашынакай фигураң барбы, аны көрсөтүш керек. Европа уже көнгөн. Билеп атасың, Данияда бартың эле билет. Европа эмес, Өзбекстанда бартың эле билет. Көчөдө эле билеп жүрүшөт го, Индиялыктар бартың билет. А вот Кыргызстан байкушты сыртка чыгып билесең уже дешет. Ошондуктан мен балдарыма наоборот айтам. Эл кылбаган нерсени кылыш керек. Эл кылбаган нерсени, элдин духу жетпеген нерсени кылыш керек деп. Мен жашынакай фигурам бар, аны көрсөтөм. Мамам, конечно, урустум, не атасың деп. Мама айттым, мен я деньги зарабатываю. Мама, я деньги зарабатываю, карштар төлөш керек. Хорошо? Иштеген нерсени кыла берейин. Десем, билгениң кылчы деди. Ал киши качан көндү ушул сиздин мындай манераларыңызга, мен билбейм, мага уже муздап кетмек керек менче. Эме бакшыш өтүп кетти демек керек. Апаңыз качан көндү? Ал кишини бул нерсени кабыл алыш куракта эмес да. Ооба. Анткени бул жат көрүнүш ал кишичи. Кантип көндүрдүңүзчү? Тапкан акчаңызды чипкада берип коюп. Эми карыздар төлөнүп атканда эми мейли деди да. Мейли алтын эми билгениң кылчы, иши кылса. Бирок сиз кыз менен сыймыктанбаш керек жаныңызды. Сыймыктанатынан бир сыймыктанбай калдыңыз. Жок, сиз өзүңүз бизди ошого жеткирип атпайсызбы? Биз ыйлайбыз да сиз түрмөдө отурганда. Анан бул байкуш деп чыгарабыз. Чыгарсак эле моун деле баштайбыз. Кайра биздин кыжырыбыз келет да. Ошол жакта эле отурабыз экендерчи. Сиз өзүңүз анан неге сыймыктанат деген, түшүндүк азыр. Сыймыктанат деген себеби бардык эле адамдар Салымбековдой кишинин жанында туруп сүрөткө түшпөйт да. Туурабы? Экил кыз болбойт. Бул бир. Экинчиден бардык эле кишилер ушундай экс ажолгорубузду окутпайт. Менимче сиз аябай күчтүү, билимдүү инсансыз да. Анан эми өткөндө бир эме болду. Бизди микрофонду эметип, дагы бир хайпымды айтып кетпейинби? Макул кыскартып коюңуз айда. Мен анткени сизди ырдаткым келип атат. Тамагыбыз да даяр болуп калды, анткени сизди жакшы ырдайт деп угуп калам. Дагы бул бир өнөрүңүз. Айта кеттиңиз кыска нускамда. Мен бир анда айта кетиш керек, анткени бул дагы бир билимдин бир бөлүгү. Микрофонду кармап алып коюп хайп болгондо мен ага чейин канча жылдызга кайрылдым, акчалап дагы мен реклама кылып бергиле, английскийди реклама кылып бергиле. Жок, Гүлзат Мамытбек кылып бербейбиз деп коюшкан да. Андан кийин бул хайп болгондо бар тең бөлүшө баштады да. Мени жамандап бөлүшө баштады, бирок ушул видеодо ушинтиптир Гүлзат Мамытбек, мынтип ушинтип сүйлөптүр дегенде бүт реклама кетти да. Мен 17 жыл сабак бергем англис тилинде. Мен 7 миллион, 6 миллион таптым деп бүт бар тең реклама болуп атпайбы? Эми бесплатный реклама болду да. Вы представляете, это высший пилотаж болду да. Черная реклама сага наоборот, сонун реклама болуп берип, анан 1,5 миң киши
английский сатып да, я никому не бесплатно было все. Менде арыктоо курсум бар да, жана кара лосинаңыз эч жок таксиден беребизчи. Арыктоо курсуңуз аябай сонун кетет. Эми Ал аякта 10 миллион акча жатат. Эми срочно лосины жана микрофон жана эми срочно жана эмелер бериңиз мага. Эми тамаша. Гүлзат Мамытбек, ами буту болуп курсага качып кетти. Курсага качып кетти. Неме? Ар бир инсанчы кыялданат да. Не деп кыялданасыз? Түндө жатканда, өзгөчө мисалы үчүн, мына жаныңызды толтурасыздар жүрөт, бирок үйгө барып жаткан убакыт эле болот да, туура. Ооба. Жалгыз жаздыкмында жаткан эмне ойлойсуз? Болобу мындай жөнөкөй телефондорго коюштуруп мындай Гүлзат Мамытбек өзү уктайбы? Уктайт деген адаммын да. Конечно уктайт. А бирок өтө аз уктайм мен. Мындай 5 саат, 6 саат уктасам жакшы мага. Анан кийин уже окуу. Мен башым жастыкка тийсе эле уже уйкуга кетем. Ошого мен уктайм. Бирок эс ала турган да учурлар болот. Эс алыш керек. Мен ошондо баняга барам же спага барам же тоого жака кетип калам. И тынч туруп анан көп эмелер келет. Көп инсайттар келет, көп ойлор келет жакшы. Ошо анан кийин бассейнге барып тырмагымды сындырып алдым деп. Монтип. Анан кийин кичине Элдер мындай сүзөсүз, моңсуп кетти. Анан кичине капельница ала калам деп, витамин ала калам деп, мыяктан көбөртүп алдым, ойлобогула мен бир сабап атат деп. Ошондуктан алтындарым, азыр дагы кичине бир ырдап берсем, ошо сонун өнөрүм бар, өзүңүз да айтып калдыңыз, Кимдин ыры? Кыз бурактыр ырдап берейин, Кыз бурак деген ырды аябай жакшы көрөм. Как раз өзүнчө ушундай кыз бурак болот. Кыз бурак толкунда vibration болот. Окей. Бирөө точно нажырайды. Кружка таптыр. Кеттик анда болсо. Тал-талдап өргөн чачыбыз, талайлуу кыздар атыбыз. Таңдағы бұлбұл үндан өпай, таңшып берер дар чағыбыз. Таңдағы бұлбұл үндан өпай, таңшып берер дар чағыбыз. Өзім толқындан кеттім. Рахмат. Сонун чыгарма болду. Рахмат. Клипте тарттыңыз эле, бир убакта ырдадыңыз эле. Бул да болсо бир шык, дагы бул бир пиар деп ойлойм да. Негизи аял киши семиздиктин айынан депрессияга түшүп кетет да. Обязательно. Мен бир сиздин сүрөтүңүздү көрүп калдым, 85 килограммдык сүрөтүңүздү. Эмнеден улам семирип кеттиңиз эле? Анткени бизде азыр Кыргызстанда семиздиктен жабыркаган айымдар аябай көп да. Эми жанындагы жолдошуң кечкеле сен сысың, анан сен пысың, анан сен мырысың деп ар кайсы сөздөрдү айтатса, чөгүп кететкенсиң. Уже өзүңдү да жакшы көрбөй калаткенсиң. Ошого айтып атпаймынбы? Вилканы табышы керек. Крышканы табышы керек. Адам баласы бир депрессияга түшкөндө, адам баласына максат күч берет. Жакшы чоң максаттары. Биз күчтү каяктан алабыз энергияны? Келечектен, максаттардан. Кыргызстанда бир болот дегенде мен түрмөнү дагы унутуп калам. Деп, давай андан көрө. Түрмөдө отурсам дагы 4 тил үйрөнгөм, 34 китеп окуй баштагам. Максатың жок болсо бүттү. Максатыңды эмне өлтүрөт? Жанындагы кишилер өлтүрөт. Өрдөктөр. Колуңан келбейт, мындай деп. Ошого адам чөгө баштайт. Ошо энергияны тамактан ала баштайт. Удовольствияны. Аны токтотуш керек ал киши өзү. Мисалы үчүн максат коюш керек. Ал кантип максат койду? Көзү жанагындай болсо кебейт. Түшүнүп атам. Мен андай күйдөн кетип калдым. Мен өзүмдү жалгыз экенмин. Я одна для себя, понимаете? Мен бактылуу жашагым келет. Өлүп калгым келбейт. Жүзгө чыккым келет. Бүт максаттарым баарын тең аткаргым келет. Кыргызстанымды номер 1 кылгым келет. Кыргызстаныма служение кылгым келет. А эгер андай да, азыр негизи эле любой негативчик адамдан качам мен. Любой. Эгер жанакы подружкам негатив болуп калды, сразу качам. Өсүп баратканда бүт чөйрөгүң алмаша баштайт экен.
бир деңгээлге өстүң, бул чөйрөң алмашат. Бул деңгээлге өскүң келет, бул чөйрөңө кетесиң. Кете берет экенсиң өйдө жаккачы. Подружкада отпайсың? Мен подружкамен жүргөнүздө эле көргөн эмесмин. Подружкаңыз жок го сизде? Негизи жок, ооба, уже жок болуп калды. Бар болчу. Подружкаңыз апаңыз эле окшойт. Апалар подружка болсун, ооба. Бирок көп жерде мамам дагы кичине коркуп коет. Кылбай эле койчу кызым. Негизи Советский Союздагылар бүт коркуу толкунунда өскөн. Коркуу толкуну, ачуу толкуну, зеригүү толкуну, кызыгуу толкуну, анан кийин бактылуулук толкуну. Толкундары көп да. Ошо коркуу толкуну эң ылдыйкы толкун. Бу кылбасам болбой калсачы я, акырын эми эл эмне дейт деген толкунда бүт Советский Союз ушинтип өскөн. Эми мамам да ушакта көбүнчө эле кылбай эле койчу, сүйлөбөй эле койчу, түрмөдөн чыкканда эмне ашайчың, интервью бербей эле койчу дейт. Айттым, эмнеге интервью бербейм? Мама, менин жүзүм жарык. Чыгам дедиңиз. Мен еще как интервью беришим керек. Азыр бекинип отуруп алсам, точно мошенница экен дейт. Жок, эл масына чыгышым керек. Мама, коркпоңуз, давайте шалпайбай жабайт, чыгабыз деп мамама да мотивация берип коем. Анткени мамам неме эски кишилерди анча-мынча укпай эле койсо болот, аларды алдап койсо болот. Эме шариятта деле айтат да, бай болгон келсең, бейишке киргиң келсе, алгач туугандар менен мамилең чын болуш керек дейт. Улуу эжеңиз менен мамилеңиз кандай? Чогуу түшкөн сүрөттөрүңүз көрбөйбүз, балким бир дастуркон үстүндө отурган видеолор, сүрөттөр таркабайт да. Бир туугандарыңыз менен мамилеңиз кандай? Сый. Мындай сый мамиледебиз, анткени кичине түрмөдө отуруп чыккандан кийин аябай стресске түшүп кетишиптир. Анан кийин эми хочу доказать. Ай, все нормально, норма будет. Коркпой эле койгула, баарын тең азыр жайлайбыз деп анан. Азыр сыйлайбыз, азыр чоң деңгээлдерге чыгып алайын. Сонун результаттар көрсөтөйүн, анан кийин сонун сый болот. Племянницаларыңыз бар, сагынбайсызбы? Сүйлөшүп турасызбы? Эжеңиздин кыздары бар, сагынбы? Азыр мен только иш кылып атам азыр. Только иш кылууда, иштин үстүндөмүн азыр. Мен тийбей турла, пожалуйста, мен результат көрсөтөйүн. Кыргызстанды көтөрүп алайын, анан жакшы Кыргызстанда жашайбыз. Балдарым Гарвардда окуйт, силердин балдарыңар Гарвардда окуйт. Все будет чики-пуки деп атам да. Жанагы жогоруда да айтып калдыңыз, 6 миллион таптым деп. Ал акчаны карызга бердиңизби же өзүңүз да бир нерселерди алдыңыз? Жок, 6 миллион бул киреше болду. Анан кийин анын 1,5 миллиону чыгаша болот бар бир. Сен реклама бересиң, элдин зарплатасын бересиң, тияка. Анан 2 миллионуна биз эме алдык. Алия продюсериме машина алдык. 2,5 миллиондун ичинде. Жапжаң салондон. А кишинин немеке кыял экен, эч качан машина сатып албаган, даже машинаны айдай албаган киши экен. 33 жашында азыр ушундай бир максатым бар эле дегенде анан кийин даже максатын кылабыз деп мен максатка түрткүчмүн. Мен миссиям ушундай. Эгер сиз, например, бир максат койсоңуз, мен жаныңызда болсом, ошол максатка сизди түртөм. Мен ушундай бир бесплатно деле түртө берем, анткени миссия мен ошондон жыргайм. Максатына жеткенден дейм, мен себепкер болдум деп. Ошо киши машинаны айдап, кичине болсо дагы мынтип машина ээ болгондо мен машина алгандай сүйүндүм. Ошо анан кийин еще продюсерский центр ачтык. Ошол жерден продюсерлерди үйрөтүп баштадык. Мына карасам, мындай эле болот, оңой эле деп. Тапкан каражатты кайра эле таратып турбайсыздар. Азыр ушундай. Азыр неме бизнеске салыш керек, потому что бирок көп эле карыздар жабылды, көп карыздар жабылып, көп киши рахмат азаматсың карыздар берип атканыңа деп. Анткени карыз, мен буга инвесторлорума айткам, эгер бул приложение иштебей калса, мен силерге башка жактан таап берем, мага ишене бергиле деп мен гарантия берип койгом. Вот, договорлордо жазылган, форс-мажор бар, пандемия бар, тигиндей мындай бар деген мыйзам чегинде бар, бирок мен Кудай астында сөз берип койгом. Мен таап берем любой жактан деп. Ошентип, эми Кудай буйрса сөзүмө туруп атам. Такси менен келдиңиз. Өзүңүздүн жеке эмнеңиз бар? Батирде турасыз да? Ооба, жеке азыр эчтеке жок. Негизичи мен бүткүл планета меники да. Бүткүл планета көстөбесин, чогуу жасаган тамак даамдуу болот деп. Биз чогуу жасаган жокпуз, болгон жанында турдук. Менимче биз жасаган балык абдан даамдуу болду. Барыңыздарды даамдап көрүүгө чакырабыз. Экранга жакын отургула, чайыбыз да кайнап калды. Келиңиз. Келиңиз, кеттик. Тарелка. Тякап. Эмне даяр болуп калдык, ана. Сиз алыңызчы, сиз мен сизге даярдадым, кана. Сиз алыңызчы. Мен алып берейинчи, кыргызча эле. Вилкасы жок эле. Биринчи жашылча жеш керек. Даярдап алыпчы ашказанды. Кана эмне болду я? Ошон болду да. Мен да бирденсе бөлөк экен дейсиз. Мен негизи жакшы күйөө тапсам, Кудай буйрса, жакшы күйөөгө тийсем, ат душ кылып берем. Кылам берем. Кичинекей кезимде тамактын баарын өзүм жасачумун. Эми жакшы күйөө табылыш керек деймчи. Жакшы кружка.
Соңгам. Замандаштар, мына ушул жакшы күлкүдө, жакшы маекте биз көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бизге катталгыла, комментарий бөлүмүнө жакшы сөздөрдү жазгыла. Гүлзат Мамытбек өзү окуйт. Окмуш, эме аябай даамдуу болуп турбалыңыз. Ооба, балык өзү дагы даамдуу экен. Негизи биздин Кыргызстандын балыктары эң сонун балыктар, понимаете? Кыргызстанда негизи жаман нерсе жок. Бүт нерсебиз соп-сонун бейиштегидей. Чай кайнады. Биз маегибизди сөзүбүз бүтө элек. Анын баары чайдын үстүндө. Анткени көп комментарийлерде жазылат да, отуруп жебейсиңер, туруп жегенге болбойт деп. Бул эми съемка учурунда бир аз даамдап көрүп, сиздерге ошол болгон эмоцияларыбызды гана тартуулайбыз. Эң негизгиси жакшы пикирлерди күтөбүз. Каналга катталгыла, кат жазгыла. Биздин расмий Instagram баракчаларыбызга, TikTokторго катталгыла. Кызыктын баардыгы ошол биздин каналдарда. Учурдан пайдаланып сизге ыраазычылык айтамын, алтыным. Өмүрүңүз узун болсун. Дагы көп ийгиликтерди күтөбүз сизден. Мына инфопродюсированияды кылып жатам дедиңиз, аныңызга дагы биз кандай дейбиз, ийгилик каалайбыз. Мүмкүнчүлүгү бар, бирок чыга албай жаткан күчтүү адистерди чыгарып бериңиз, специалисттерди. Анан биздин эле студияга келип, ушундай сонун тамактарды жасап берип туруңуз. Ийгилик, алтыным. Каалоо тилек айтыңыз, жыйынтыктайлы. Эми жаңы жыл Кудай буйрса келатат, жаркылдап. Биз жаңы жылда жаңы максаттар менен, жаңы энергия менен, жаңы ойлор менен, жаңылануу менен баштайлы. Бүт эски кеткен таарынычтардын баарын жаып, сууга салып, эми менден кетип калса баарыңыздар кечирип коюңуздар. Мен баарыңыздарды кечирдим. Бирок Кыргызстанды аябай жакшы көрөм. Кыргызстан эң сонун өлкө мен үчүн, эң сонун улут, эң сонун ушундай бейиштей жер. Кыргызстанды сактап калалы, таза кармайлы, субботниктерге чыгалы, ушундай сонун даамдуу балыктарды жасайлы, жана үй бүлөлүк бактылуулукка ээ бололу. Ага, көрүшкөнчө рахмат.